Урматтуу депутаттар, Нурбек Өмүрбекович, мен көтөрүүчү маселе бул Куршап айылына байланыштуу. Баарыбызга белгилүү болгондой, Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүнүн Куршап айылында бүгүнкү күндө ошол жерде Куршаптын ортосунан өткөн жол бар. Бул Ош Жалал-Абад жолу. Ошол жерде бүгүн жолду кеңейтүү максатында үйлөрдү бузуп, снос кылып, бүгүнкү күндө чоң ызы чуу болуп атат. Себеби ал жолду кеңейтип, биринчи категориядагы жолго асфальт басып кеңейтебиз деген ойду кылышып атат. Бирок бүгүнкү күндө 16 метрди булар жылдырган. Анан бүгүнкү күндө дагы 6 метр жылдырабыз деп келиптир. Эми дагы 6 метр бузса, ошондо 22 метр бузулуп калса, жалпысынан 110 үй бүгүнкү күндө бузулуп жок болуш керек да. Ошондуктан элдер кайрылды. Бүгүнкү күндө кайрылышып, ошол жолду эми магистралдуу жол болсо, аны айылдын ортосуна өткөзгөн өзү негизи туура эмес. Айыл өкмөт менен сүйлөштүк, эл менен сүйлөшсөк, эл бүгүнкү күндө биз өздөрүбүздүн үлүш жерлерибизди айыл өкмөт атайын жер ажыратып бериптир. Айланма жол, альтернативный айланма жолду курганга. Себеби ошондо айылдан тышкары кетет экен ошол жол. Мен ойлойт элем, ошол жолду биз эгерде макулдук берсе өкмөт, ошондо биз көптөгөн элдердин көйгөйүн чечет элек. Ошо 110 үй бузулбастан ошол жерде элдердин өздөрүнө калат эле. Ошо 16 метрге булар макул болду. Бүгүнкү күндө 16 метр бузса, 2 үй бузулуп атат, калганы сакталып калат эле. Ошондуктан элдин суранычы ушул маселени парламентте көтөрүп, ошону президентке чейин жеткизип, ошону карап чыгып. Себеби магистралдык жолдор чоң айылдардын ортосунан өтпөш керек. Себеби ал жерде мектептер жолдун боюнда бар, бала бакчалар, көптөгөн жаш балдар ал жерде ата-энелер жолдон өтөт. Акыркы эле мезгилде ошол жолдон кырсык болуп, каза болгон балдар, элдер көп болуп атат. Ошондуктан туура болот эле ошону айланма жол менен алып кеткенге. Ошону Алмаз Акунжанов эске алып калсаңыз, ошону президентке биз элдин кайрылышын мен сизге колуңузга тапшырам, ошону жеткизип берсеңиздер. Анан Нурбек Өмүрбекович, экинчи маселе бул Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Кочкор Ата айыл боюнча көтөрөйүн дедим элем. Себеби ал жерде бүгүнкү күндө Кытай компания Edelweiss Gold деген компания чачырын алтын казуу боюнча лицензия алып иштетип аткан экен. Бирок бүгүнкү күндө элдин кайгылуусу, алар милдеттеме алган компенсацияларны, милдеттеме алган ошол жердеги жарандарды ишке албастан, керек болсо ошол ишканасын жаап, аларды киргизбестен ызы чуу болуп атат. Ошону протоколдук тапшырма берсеңиз, тийиштүү министрликтер ошол жака барып, ошолорду текшерип, элге жообун берип койсок.